Жуманалиев Ибраим агабыз муну бул Акбай Бабыр элинде, Арал Чечтөө элинде, жалпы эле райондо муну тааныбаган, билбеген киши жок. Себеби бул киши бул жерде абдан эмгеги сиңип, ушул биздин райондо, районун ичинде ушул Кайыңды чарбазы деп койчук, мурда Кайың совхозунда. Ошол жерде мунун абдан эмгеги сиңген. Мен бул кишини студент кезден баштап билем. Мен ошол 76 жылы, 71 жылы институтка тапшырып калдым. Ошол убакта бул киши ошол студент. Менен 1 жылдан кийин 72 жылы Айыл чарба институтунун механика факультетин бүтүрдү да. Аны бүтүрүп ошол боюнча бул Айылга келди. Айылга келип эми ошол келип эле өзүнүн баягы специалист боюнча инженер болду, механик болду, завгар болуп иштеп, аздан бир топ жыл ушул өзүнүн кесиби менен иштеди. Мен кайра келип, кайра ушул киши менен иштегенге дагы буйрук болуп, мен ошондо институт келгенден управляющий болуп иштедим экинчи бөлмөдө. Бул киши ошондо главный инженер болчу, башкы инженер болуп, анан биз ошол убакта иштештик. Эми бул кишинин айта берсек, ушунчалык жөнөкөй өзү. Бирок өзүнүн ошол кесибин сүйгөн, абдан мыкты специалист катары бул жалаң биздин Арал айыл эмес, бул тиги областта да муну абдан баалачы да, абдан өзүнүн кесибин сүйгөн, мыкты инженердик милдетин абдан жакшы аткарды. Анан кийин мен ошол мен экинчи жолу дагы бул киши менен иштештим. 95 жылы мен бияка келип совхоздун жетек директору болуп келдим. Келгенде дагы бул киши ошол убакта иштеп аткан экен. Анан ошондо бул киши главный инженер болуп, анан баягы чарба ада ал убакта уже тарап калган убагы. Анан кийин эле бул киши таза суу, биздин Акбай Бабырдын таза суу менен камсыз кылуу боюнча ошону жетектеп иштеп баштады да. Себеби буга чейин ушул биздин Аралга 60 жылдын этегинде келген таза суу ошонун проектисин түзүп атканда бул киши ошол жерде кошо катышканда, проектисиге катышкан болчу Ибраим. Катышып, анан кийин бул бизге келген таза суудун каерде кандай кемчиликтери бар, каерде эмне кошуш керек, бүт баарын бул 5 колунда билген. Ошол боюнча таза суу менен иштеп атты. Анан кийин 2001 жылдары ошол эмеге биздин Арал мечитине имам болуп эл шайлады. Анан ошол өмүрүн өткөнгө чейин ошо имам болуп, анан ошол менен бирге таза сууду башкарып келди да. Анан кырсык жанагыдай болуп, кырсык менен бул ошол авариядан 2015 жылы бул киши күтүлбөгөн жерден өтүп кетти. Анан эми өз өткөнү менен мунун бул кишинин акебиздин эмгегин эч ким унута албайт бул жерден. Бүт биздин Акбай Бабыр эли баардыгы жашы да, карызы да ушунун эзинде. Анан бул жерге мындай бурч кылып, тиги жолдошу Кызалакова Салима биздин классташыбыз болуп кетет. Анан ал киши ошол инициатива көтөрүп, эл көрбөй калбасын, мунун эмгегин кийинки жаштар муну жасаган эмгегин эч көрбөй калбасын деп, ушул биздин музейден бир бурчту алып, анан кийин мындай кылып туруп жакшынакай бул кишинин алган сыйлыктары, жасаган эмгектери боюнча бүт баардыгы мына бул жерде турат. Бул абдан жакшы иш жасаган. Мына эми биздин айылдыктар же сырттан келгендер келип таанышса да одан жакшы болот. Бул жерде негизи биздин Акбай Бабырдан чыккан эң мыкты инсандардын бөлмөсү ушулар. Дагы бир топ биздин мыктылар чыккан. Анан эми ойлойм, кийинде ушул улан өйрөт болуш керек. Анан биз эч качан бул кишинин жасаган эмгектерин унутпайбыз. Анан кийинки жаштар келип көргөнгө абдан ылайыктуу да.
Bismillah, elhamdülillah, as-salatu ve selamu ala Resulillah. Buna bugün biz hurmatlı cemaat-ül muslimin Aral ayılındağı muzeyde turabız. Bu muzey hem oblusta bir uşunday dengeldeki bir iki muzey var. Biri Talas'ta Manasor'da muzey bolsa, al Manasor'da muzey mamleket tarafından uyuşturulgan. Al emi bu muzey uşul Aral ayılının mıқты kayratman elinin arkasından uyuşturulgan muzey. Şunday tatınakay muzey. Mına uşul muzeydin bir burçu bugünkü kunde uşul Aral ayılında Jalpele Manas rayonuna köp emgek singirgen mına İbrahim Moldekeözdün burçu katarı berilip atat. İbrahim Moldekeöz çınçınında uşul ayılga, rayonumuzga köp salım koşkan insanlardan biri. Köp yıllardan beri bu kişini jakşı tanıçыбыз, birge jakşı mamile edelik. Öz убагында ушул совхозда главный инженер болуп иштеп жүрдү. Men bilgenden ушул сельсоветтин төрагасы болуп иштеди, депутат болду bir kança жолу мына чоң сыйлыктарга ээ болгон. Анан ушул өмүрүнүн аягында ушул айылдын имамы болуп иштеп жүрдү. İmamı bol işleme paralelini menimçe şu suda da işlep жүрдü. Soğupunu dağı ekövün imamdık menen o soğupunu katar alıp жүрdü de men esimde vardı. Bu kişi eğer men ne kılbasam şu 15. yılı şu yanvar ayı eken şu vaktlarda oğur kırsıkka uçurap Allah Teala'ga kerek eken mına bu alamdan ötüp Allah'ın huzuruna attanıp oturat. Жақшы кишилер, момун кишилер. Бул киши менен көп жыл бирге иштешкенбиз. Алла рахматына кабыл кылсын. Мына ошол жубайына, жеңебизге жана бала чакасына, эли журтуна Алла разы болсун. Ушул киши дагы эсте жаштарга кийин жакшы үгүт насаат иштер жүргүзүш үчүн, жаштарды бир патриоттук сезимде тарбиялаш үчүн ушундай инсандардын өмүр баяндары керек. Мына ушундай жакшы бурчту ачып койгонуна men öte kuvанып oturabız. Birinciden köp kızmat kılgan adam, jana bizdin moldekelerimizden biri. Allah Teala İbrahim Ekeözdün jatkan jerin cennet ruhun şahat ahiretine albatın. Bularda da açıp görgüstürüz. Bu yerleri, bu gramataları, abdan sonun jasalgan karаңызчы. Karаңызчы, sonun. Bu kişi de karаңызda mınaki. Bu gramataları, neleri, karаңызчы. Жазган жанагы өзүнүн алып жүргөн журналдары, мунун баары эстелик да, караңызчы. Чоң эстелик. Алла разы болсун. Кудай ишиңиздерге ийгилик берсин. Абдан сонун жасагансыздар. Музей боюнча эмне айтабыз? Мен бул Арал айылындагы музейди угуп жүрчүм. Чынын айтсам, ушул келем деп келе албай жүрчүм. Таласта Манасата жана недеги Манасордо дагы музейге бат-бат барып турабыз. Анан мен ойлап турмун, бул бир эле бөлмө экен, бир залды уюштуруп койгон болуш керек деп ойлоп жүрчүм илгери. Ушул жакын туруп, ушу Аралга деле бир топ келип, ушул жерге бир жолу биздин чоңдорубуз келип калганда киребиз деп кайрылып келсек жабык экен да. Анан буйрук болбой калды да, кире албай калдык. Эми мына биринчи жолу көрүп абдан таң калып атам да. Сиздерге рахмат. Жалпы Арал айылынын элине рахмат. Мына өткен не bir залкарлар чыккан айыл да бул да. Мисалы акындар, манасчылар, мамлекеттик кызматчылар, молдекелер, ушундай нелер чыккан айыл. Ушуну эсте сактатып, шунча нерселерди чогултуш оңой маселе эмес. Мен азыр музейди баштан аяк көрүп, абдан таң калып атам да. Сиздерге Алла разы болсун, Кудай ишиңиздерге ийгилик берсин. Бул эми башка жакка дагы көрсөтүп, үлгү кыла турган музейлердин бири экен да. Алла ишиңиздерге ийгилик берсин. Абдан сонун. Бүгүн биздин музейибизде жакшы күн болуп атат. Биз үчүн майрам. Музейибизге көп кишилер кирип атат. Канча бут кирсе ошончо кут кирет дейт. Ошо кут кире берсин музейибизге. Бүгүн ушул кишинин бөлүмөсүнүн бурчунун ачылышы болуп атат. Бул киши аябай жанатан бери элдин баары аксакалдар айтып атат. Ушул кишинин эмгеги элге чоң. Арбагы менен үй бүлөсүн колдоп жатсын. Ушу бурчту уюштуруп ушуну жазатып келип баарын эмгеги чоң ушу
үй бүлөсү менен жубайына, кемпирине рахмат айтабыз. Ушу үй бүлөсүнө, бала чакасына чоң рахмат, бизге жардам берген. Биздин музей коллективибиз ушу бүгүн чоң жаңылык ачтык. Ушундай инсандардын ачылыштары көп боло берсин музейде. Эшигибиз ачык. Эл үчүн кызмат кылабыз. Талас областы Манас районунда Арал айылындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы этнографиялык фольклордук музейи. Армаңыздар, урматтуу улуу журттун урматтары, сиздердин алдыңыздарга Манас районуна караштуу Арал айылынын ардактуу, атуулуу, мыкты инсан катары элге таанымал болгон атабыздын эскерүү кечесин ачып берүү үчүн Манас райондук администрация башчысынын орун басары Азия Азимкуловна, Манас районунун имам катиби Дадабаев Миржалал агабызды жана Арал айылынын башчысы Бодушев Нурбек Эрназарович агаларыбызды чакырып уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу апа ырайли, сырттан келген коноктор, баарыңыздар бүгүнкү Жуманәлі Ибраим агабыз оркестрин эмгеги багланган бүгүнкү күндө Алымкул Үсөнбаевдин музейинин ичинен болуп өтүп жатат. Семьясына чоң рахмат. Семет айрыкметтин атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу ушул уюткулуу Арал элинин тургундары, сырттан келген коноктор. Мен сиздерди бир өзгөчөлүгүңүздөрдү айтып кетейин дегем. Арал айылынан кандай деген улуу инсандар чыккан, мына ошолор учугунулап бүгүнкү күндө да уучуңуздар кур эмес, жакшынакай кыздарыңыздар, балдарыңыздар чыгып атат. Анан өткөндү эстебесек, өткөн адамдардын эмгегин эстебесек, биз анда келечекке умтула албайбыз. Ошондуктан мен бир нерсени бөлүп айтып койгум келет. Сиздердин айылыңыздарда, сиздерде бар нерселер көп жерде жок. Мисалы Манас районунда бирден бир музейибиз мына ушул жерде болгонунда себептери бар. Анткени биздин баягы медек туткан, пир туткан улуу инсандарыбыз ушул айылдардан чыккан. Андан кийин дагы кошумча айта турганым ушул музей негизи ушул Арал элинин сыймыктары менен толуктанып турганына мен өтө кубанычтамын да. Ошондуктан мына бүгүн жакшы самалык, жакшы иш-чара болуп атат. Ушул иш-чараңыздар менен мен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Азыр карап эстеп отурсак, Ибраим аганы биз көзүн көрүп эле эмгегин билип, кошо бирге канча ишин көргөн адамдар экенбиз, ал кишини деле тааныган экенбиз учурунда. Бул кишинин эмгегин баалап, аркасындагылар мына эл баалап, мына ушул кичинекей болсо дагы өзүнө тиешелүү сый урматты көрсөтүп жатканыңыздарга таазим, рахмат. Эл негизи ушинтип, ушундай нерселер менен өнүгөт деп мен эсептеймин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушинтип эл ичинен мыктылар, сыймыктуу адамдар чыга берсин, кийинки келечек буунга бир үлгү болсун. Биз өрнөк туткан адамдардын бири ушул Ибраим ага деп эсептейбиз. Үй бүлөсүнө да чоң таазим, рахмат. Анан бул жерде Семет айыл өкмөтүнүн бир аз кошумчасы бар экен, ушуну эжеке сизге тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Чоң рахмат, баракелде, кол чабуулар болсун. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Urmattu Akbay Bavreli, urmattu asıldar, el jakşılары, mına bugün uşunday bir jakşınakay iş-çaranın üstünde turabız. Jana aytılıp ketkendey, bul Akbay Bavreli bir ele Kırgızstan emes, dünyege atı düngürügen ne bir zalkarılardı ömürge alıp gelgen, ne bir akınlarımız, manasçılarımız,
İbrahim ekebizde janagınday bir sportsmenlerimiz, mına İbrahim Moldeke siyaktı imamlarımız çıkan, jana oşondoy эле Пайыз Колдамла siyaktı, mına bu жерде Nurdölet damla oturat, Jamal Kengok siyaktı rayonumuzun baş imam hatibi bolup işlеген zalkarlar oturat. Ушундай залкарлардын катарында Ибраим Молдекебиз дагы ушул айга көп эмгек сиңирген, районубузга эмгек сиңирген инсандардын бириdir. Эгер менин акылым адаштырбаса, ушул быйыл бул абалдан өткөнүнө 10 жыл болуп отурат. 10 жыл. Анткени бул кишини жакшы билебиз, жаназасында болдук, ага чейин бирге иштешкенбиз. Ошол айылда соопунун башчысы болуп биротоло ошол айылдын имамында кызматын аткарып жүргөн кезде оор кырсыкка учурап ал дамладан айрылып калганбыз. Алла Таала Ибраим Молекебиздин жаткан жерин жаннат рухун шат ахиретине абад кылсын. Жеңем мына Кудайым узун өмүр берсин жеңеме. Бала чакасына узун өмүр берсин. Мен жалпы ошол үй бүлөсүнө жана ошол айылда иштеген иш билармандарына, аксакалдарына, эл журтуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол Ибраим Молекебизге дагы музейден бир орун таап, бул кишине дагы эстелигин ошол жерге коюп, иштеген иштери, алган сыйлыктарын баардыгын ошол жерге коюп койгон өтө жакшы болду. Анткени ар бир эли үчүн, мамлекети үчүн, дини үчүн кызмат кылган инсандарыбыздан иштеген иштери унутулбаш керек. Дайыма эстелип туруш керек. Андан кийинки урпактарга бир жакшы бир үлгү бере турган, бир ошол кишилерден үлгү ала турган келечекте инсандар чыгышына биз жол ачышыбыз керек. Жалпы мына жана Замаким айтып кетти, ушул айылдагы музейге дагы ушул айылдын элинин кошкон салымы өтө зор. Буга чейин иштеген башчылар, айыл өкмөт башчылары жана башка аксакалдардын кошкон салымдары өтө зор. Мен ушул музейге бүгүн биринчи жолу киришим. Окчум айылда музей бар экенин, бир жолу биз өзүбүздүн чоңдорубуз келгенде алып келип киргизейик десек, музей жабык экен, киргизе албай кеттик. Бул музейде угуп жүрчүм, мен ойлоп турдум, бир эле зал экен деп ойлосом керек. Мына Манас Ордодогу жанагы мамлекет тарабынан каржыланып, мамлекет ошону карап, бүгүнкү күндө мамлекет жасап отурган бир чоң музейибиз бар Манас Ордодо. Андан кийинки эле орунда ушул Арал айылындагы музей. Абдан чоң, ушунчалык маалыматтар, ушунчалык тарыхый баалуулуктарды жыйноо бул оңой маселе эмес. Айткан адамга оңой, муну жасаш өтө кыйын. Бар болуңуздар Арал эли. Өмүрүңүздөргө Кудай береке берсин, ишиңиздерге ийгилик берсин. Акбай бауырдан чыккан не бир залкарларды эскерип, ал эмес районубуздан чыккан залкарларды эскерип, ушундай музейди ачып койгонуңуздарга Алла Таала ыраазы болсун. Кудайым ишиңиздерге ийгилик берсин. Ибраим Молдекебиздин жаткан жери жаннат рух шат болсун. Ал эми үй бүлөсүнө Кудайым узун өмүр, бакыт, саадаттык насип этсин. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Анда эмесе кийинки тостун кезегине ушул атабыздын эмгеги баалап, барктап жүргөн ушул туугандары Жусупбеков, Нурсадык, Корчубаев, Нышан, Жуманалиева, Зулайха, Жуманалиева, Бүй Сара эки карындашы бар экен. Ушул эжекелерибиз жана кызы Гүлнар эжекебизди кийинки тостко, кийинки сөзгө чакырууга уруксат этиңиздер. Кымбаттуу Акбай бауырым, тууган элибиз, сиздер ушундай чоң аракетке ачып бергениңиздерге чоң рахмат. Ушу тууганыбыздын эмгеги баалаганда анан райондон келген өкүлдөргө чоң рахмат. Ал кишини баардыгы ушу айылда өзү бир чоң билчилик, жоош, эчке жамандык кылбаган, мээримдүү, ырайымдуу,
Ayça ablasına kövüştük. Mıhtı mekanikte var şu. Bu kandili bilgenleri var şu arkadaşlar. Şu bu yerden vertelesin şu kalgan şu yerden ondan barına da bilesiniz ben. Şundan verimlilikçiler, büyüklerin sarıyadı, baltarın çağırdı. Sizlerge şu verimlerde gelip kaçıp etkenizdir çoğunlar. Ben de Cenab-ı Moldike Başkan'dan Moldike Üskü razıyım. Allah razı olsun. Siz demin жақсы Üçtü imanları negizі, salaklısı imanları da. Жаққан жер жайдың топыратыр ғаман ol. Sizlerge de çoğun rahmat. Büyüğünüzde daima işlep bereki oldu. Arbeniz şu aydan şundan mutlular çıkıp dursun. Жаматында да Ибраһим әкесі айта тұрған сөздер қалған жоқ. Азыр жол жақтағы араталарын бір айтып кетті. Бұл оқымыштай бір баяғы Құдай сөздердің барлық таланттарына келгенде мұндай неше болған емес ем. Болмаса ачу емес. Еме не айтып екен? Ағышының іштегені, ағышының жүргізген жұмыстары ұзын бардығы үкімет бағалап жақсылықтар берген. Алдыңғы механизатор деп. Анызда бар. Емін айтпаған екен. Айта тұрғандары сөз қалған жоқ. Жақсы болсын. Арқасында қалған балабақыра заманында езеністі болсын. Жақсылық болсын. Әрәне Құдай. Сол арба қолдап барымыз қосып жақсылықты сол ішінде ақылесті дайына кішілеген болсын екен деген сөзіміз бар. Рахмат айналайын. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатухи. Аралымдың насыладандары. Менің ағам қандай да айтады? Құдайым адам таңдаған жашауды бермейді. Құдайым адамдың өзіне лайықты ғана жашауды береді. Ошол көтере ала турган жашоонучу. Эми ошол жашоодо адам бакыт издеп жашашы керектерчи. Ансыгында менин Ибраһим акем жашоодо бактылуу жашады. Ал мээнеткеч, билимдүү, боорукер, акыркы сындырымданын өзүнүн тегеректеги адамдар менен бөлүшүп жеген адам да. Биздери ошо агамды карап, бизге деле акыл насаатын айтат эле. Калп айтпагыла, ушуrak айтпагыла, жамандыкка жакындабагыла, түзүргүлө, мээнеттенгиле, билимдүү болгула деген нерселерин көп айтат эле да. Анан биздер ошо агабызды тутуп, ошо кишинин айтканын карап жашап жатабыз азырчы. Азыр дагы өтүп кетсе дагы айткан сөздөрү өзүнүн жашоодогу көрсөткөн, жашоодогу көрүп жашаган немеси биз үчүн мындай кумир деп коебуз да, өзүбүз үчүн дайыма ошол кишини уят кылбасак экен, ата-энени уят кылбасак экен, элибиздин арасыбызда колубузда келген жакшылыкты жасасак экен, жашаган болсок экен деген нерсе менен де биз дагы жашап атабыз. Ошол агамдын эле тартиби менен элечи. Да, агам асыл адам болчу. Ал эми сиздер менден да жакшы билесиздер, потому что сиздер менен иштешти, жашашты, Кудай себеп болду дегендей көп нерселер сиз менен болду. Кандай манасын туган агам жакшы болчу. Сыйын алса кебиз менен жашаган болчу. Сыймактанабыз акебиз менен. Ассаламу алейкум. Акелер, жеңелер, туугандар, меймандар. Бүгүн биз жалпы чогулуп атканыбыздын дагы максаты ошол ыймандын башаты болгон, адеп ахлактуу, элге кызмат кылуунун символу болгон Ибраһим атабызды эскерүү кечесинде баарыбыз чогулуп отурабыз. Бардык бир туугандардын атынан, шартка байланыштуу алыста жүргөндүктөн бардык бир туугандардын атынан чыгып сүйлөп атам. Ошол көптөн күткөн биз үчүн бүгүнкү күн, ыйык күн. Ошол Ибраһим атабыздын ошол эл үчүн деп, элге жерге кызмат кылам деп бизди дагы эң сонун тарбиялап өстүрдү. Үйдө дагы адамгерчиликти үйрөттү. Үй бүлөнү эле эмес, жалпы элин. Биз атабыз
атаң өтсө да атаңды көргөн өтпөсүн дегендей, атабыз үчүн кандай сонун жылуу сөздөрдү угуу биз үчүн дагы аябай жагымдуу болот. Ар убакыт айылда кимге гана жолукпайлы атабыз үчүн эң жакшы сөздөрдү угабыз да. Атам дагы ар убакыт ошол элге кызмат кылуу бул чоң ибадат деп ошол сөзүнө бекем туруп өтүп кетти. Аллахым разы болсун, жаткан жери жайлуу болсун, топураты укоо болсун. Ушул Арал элинде ушундай сонун музей бар экен, мен дагы атабыз айткандай ушул жерде окуп бүтүп көрбөптүрмүн, чынын айтсам. Кече музейдин эмесин бурчун уюштуруп атып көрдүм. Аябай сонун музей экен. Элдин эмгеги баалансын. Бизге дагы ушу Ибраим атабызга ушул чоң музейден ошо эмгеги үчүн бир бурч берилгенине терең ыраазычылык айтабыз элибизге, жалпы музейдин жамаатына, ошол алган орден, грамоталары, ошол сиздердин сүйүүңүздөр бизге чоң кийинки келечек муундарга чоң мотивация болот деген ишенимдемин. Атам арбагы ыраазы болсун, баарыбыздарга терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Дагы өзгөчө бир баса белгилүү айтып коюшу нерсе, ушул иш-чараны ушул бурчту жасап ушул деңгээлге жеткиргендин бирден бир күчтүү бир себеп болгон аябай бир чуркаган эжекебиз Гүлнар эжекебизге бирден бир аябай колдон келишинче чуркаган эжебиз Гүлнар эже, бул эжебизге өзгөчө бир терең ыраазычылык билдирип койбосок болбойт. Бир ыраазычылык билдирүү максатында бир жакшылап дүркүрөтө кол чап берсеңиздер. Эми азыр бир туугандарынан кийин айрыкча бир жакшы бир сонун күлкүлүү же болбосо өзүнүн баягы керемет сөздөрүн, балким бир куйкум сөздөрү бардыр. Ошол нерселерди көргөн, күндөп суткалап өзү менен чогуу бирге отурган, доскада отуруп шахмат ойногон бир керемет инсандарды чакыргым келип турат. Азыр алдыңыздарга Жунусов Абдулда бажасын чакыргым келип турат. Жана ошондой эле бир чети классташы, бир чети кудагыйы, бир чети бирге замандаш дос Үсөнбекова Улуу эжекемди чакырып коём. Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, урматтуу кайын журт. Мен сиздерди бул айылды абдан сыйлайм. Абдан сыйлайм деген себеп дегенде сыйлай турган көп, абдан көп жакшы жактары бар. Мына музейди ачып койдуңар. Мындан бир 30 жыл мурда ачылса керек. Көп айылга бардым Кыргызстандын, мындай жок. Өзүңөрдүн балдарыңарды, эмгекчил алдыңкы кишилерди сыйлабаганда ким сыйлайт? Мына келет дагы көрөт, сүйүнөт. Бул эң жакшы, эң жакшы. Сиздер абдан эмгекчил калсыңар. Эми Ибраим жөнүндө эки сөз айтканда, эки сөз эмес көп. Мен көп айтат элем. Бул жерде убакыттар мен Ибраим менен 40 жылдан ашык чогуу жүрдүк. Ал айылдагы инженер, мен 60 жылдан бери шаарда инженер. Кеп инженерлик эмес, кеп биздин философиябыз, турмушка болгон көз карашыбыз, экөөбүздүн багытыбыз бирдей сезишем да. Бассам турсам, эми шаарда достор толтура. Чоң окуган достор, чоң иштеген орустар, еврейлер, башкалары баары билимдүү, илимдүү деген болгондо доктор науктар, профессорлор, академиктер кебан демес. Мен ушул жака келгенде Ибраимга чуркач элем. Ушака кайын журтка уулу экөөбүз келебиз. Ибраим экөөбүз жумалап жүрсөлөк, жатып жүрүп сүйлөшүп,
арқаны сөйлеп, беркени сөйлеп, turmuştun geleceğin, turmuştun kanday bolup kaldı, kanday emeklenip atat, kanday insanlar var. Bарын барлаштырыш керек. Көздің философиябыз, көз қарашыбыз şu бірге еле да. Эми Ибраимді айтып отырсақ, сөз өтелі ұзақ, абдан мықты кишилер, мықты. İşтерман, таланттуу десем жаңылбайм. Таланттуу десем жаңылбайм. Мен bir нерсени айтып қалсам, дара эле түшүнүп койчу. Технически bir сложный бирдекелерди айтып калабыз. Бат эле илип алат. Өзі алдыға ұмтылған инсан әлі. Техникада болсын, илимде болсын, башқада болсын, чарбада болсын, дайыма үшін бұны қандай жақшыртса болады, бұны қандай тұрып елге жақшыртса болады, жеңілірек, көбірек ауқат тапқанға техника жағынан көп сөйлеш керек. Андан кейін бір жолы келіп қалдым, қышқа жақын болчу. Иранға келіп таппай, анан кейін айтып қалды, ушақта жүрген бош керек. Таппайсың да, талада жүреді, теге гаражында жүреді бош. Келсем, bir жерде екі тракторды шешіп алып, моторын өзі шешіп, өзі балдары менен ремонт қылып отыр. Ешесіне шеймай. Жерінен түріне алған. Өзі шығарып, өзі көтеріп, ап беріп, эми расточка андайын станоктың алып барат деші. Эми бұл азыркы мына ушул турмушубуз, азыркы мына кийим кешебиз, компьютер деп атабыз, тамак ашыбыз, малдын көбөйгөнү, малдын тоюту, будайдын көбөйгөнү, нандын көбөйгөнү, жемиштин көбөйгөнү, бул эмне? Бул инженердин тапканы. Кечирип койгула. Работниктерге низкий поклон, рабочийларга. Бирок бунун баарын үйрөндүм, жакшы үйрөндүм. Илим пазарда бар. Трактордың жақшысын, күштігін, бұзылбағанын инженері табады. Самолеттің мықтысын инженері іштеп шығады. Бір инженер емес, группа. Бұл деген эволюция. Бір емес, ұламдан жақытты отырып, қылымдан қылмышы. Ибраим өкөшіндай беректі. Өзі адам баласының тұрмышы екігелеріні гуманитарная наука, естественная наука деп екілі илім бар. Гуманитарная наука деген қол менен, оос менен жазушылар, ырчылар, ақындар, философтар, тарихшылар бұлар гуманитарная наука. Ал эми бирдеке жараткан, қолынан бирдекени жазаган, жакшы үйрөндү, жакшы күчтүү тракторду, жакшы самолетту, жакшы автомобилди, күчтүү компьютерлерди чыгарган булар естественный наукалар, биология, химия, математика, инженерлер, медицина айрыкча. Булар гуманитарный наука. Эми чагыштырганда мындай да, өзү стандарттар. Чтобы хорошим инженером или врачом быть, 5 жыл бітіш керек дагы, 26-27 жыл иштеш керек. Ошондо мен абдан чокусуна чыктым деп эсептей албайсың. Мен азыр эми түшүндүм бул кесипти. Эми колуман бирдеке келет дейт. Ал эми бухгалтер болуш үчүн сен университетти 5 бітишиң керек да, 3 жылдын ичинде мен бухгалтерим болуп чыгам. Экономист 5 жыл. Инженер болуш үчүн 26-30 жыл иштеш керек. Институтты бүткөнү ал жөнү жаш бала. Мына Ибраим колу менен билчесин чейин майына батып, любойун билчү. Туурабы? Мына менен жакшы билесиңер. Ушул жердеги техника болбосо, адамдын турмушу оңолбойт. Ибраимга низкий поклон, жаткан жери жайлы болсун, топурагы топ болсун. Бул айылга эмес, мүмкүн Кыргызстанга дагы көп эмгек сиңген Ибраим деп ойлойм. Ушул турмушду жакшырткан, тамдарды куруп атат. Ушунун баары техника, технология. Рахмат. Арманыңыздар, алтындай, Акбай бауыр, елім, алтындарым. Шундай екен атқанда шуншалық сағынам, Акбай бауыр елім. Анткени айтып атпайсыздар, бұл Акбай бауыр елі қасиетті ел. Қасиетті ел. Чекесінен ырғаса ырғайды, чекесінен іштесе іштейді.
ушунчалык bir керемет эл. Мен ошондой баа берет элем. Анан Ибраимди айтып келсек, ушул жерден чогуу окуп чыккан, 7-класста окуп чыккан биз элек. Балдарыбыз да, кыздарыбыз да бүт окуп чыккан. Бизге чейин кыздардын бүт баары 7-классты бүтүп эле турмуш жолуна аттанышкан. Бул жерден Нуркалпнага калп айттырбайт, бүт баарыбыз 7-классты бүтүп эле, анда 7 жылдык болчу. Бүт баарыбыз окуу издеп кеттик. Кимибизге бардык, Таласка бардык, Таласта интернат жоголуп калыптыр. Анан кийин Лилиполго атайын бизге 45 кызга интернат ачып берди. Ошонун ичинде ушу Арал чечтөөнүн кыздары дагы бар болчу. Ошол жактан кайта аны 9-класстын жартысында бүтүрүп, кайта чогоргонго которду. Анан ал жерде 11-классты бүттүк. Сейитжан болчу, Ибраим бөлөк жактан бүттү. Эми мен айтайын, биздин башыбызга ошондой жакшы иш түштү. Кыздарыбыз турмушка чыгып кеткен жок. Эч болду дегенде 11-классты бүттүк биз. Окугандар окуп кеттик. Баарыбыз анда билимдин тереңдиги да. Ким окууга барса, баарыбыз өттүк. Жогорку окуу жайларга өттүк. Эми мен айтарым, Ибраим жөнүндө сөз кылайын десем, Ибраим 1-класстан 7-класска чейин чогуу окудук. Ушунчалык мындай бир калыптагы бала. Мүнөзү жумшак, Нуркалга айтып кетти, мүнөзү жумшак деп. Мүнөзү жумшак, бир калыпта. Эми окууга келгенде терең бүт баарын терең билгенге аракет кылчу. Анан кийин биз Салима экөө кошкондон баштап Салима менин сиңдим болуп, анан бери эле катташып келип атабыз. Эми бул Ибраимди айтып отурсак, инженерден баштап баардык инженерге чейин өзүңөр билесиңер. Эмгектин улууга улуу, кичүүгө кичүү мамиле жасачу. Ушундай бир маданияттуу, ушундай бир билимдүү жигиттерден эле. Айтып атпайбы менин жолдошум буяка келгенде Ибраимди издечим деп. Экөө ушунчалык пикирлеш болчу да. Ошон үчүн издейт да. Шахмат ойношчу, ой пикирлери бир жерден чыкчу. Анан айтарым, Ибраимдай бир Арал чечтөөдө чыкса чыгат, бирок анда-санда да эмгекчилиги, адамгерчилиги, адамга болгон мамилеси кайсы убакта кайрылганыңыздар өзүңүздөр деле билесиздер. Ошол жерден эле сиздин чечип бергенге аракет кылчу, чечип бергенге аракет кылчу. Колунан келгенин бүт баарын жасачу. Мен ошо Ибраим менен абдан сыймыктанам. Ошондой адам эле. Эми жаткан жери жайлуу болсун, топурагы топко болсун, иманы саламат болсун. Эмне кылабыз, айла жок. Тиги дүйнөдө бейишин берсин. Аман эсен болуңуздар, аман эсен көрүшөлү. Рахмат. Ачып айтылбай калды окшойт. Илимге салымын кошкон, илимдин артиштиги болгон эжекебиз, улуу эжекебиз. Чоң рахмат сизге. Андан бизе кийинки сөз кезегин Айыл аксакалдарын Абдулда аксакалга жана Нурдөлөт аксакалды сөз кезегин чакырабы. Жалпыгарыңер бүгүнкү ушул Ибраим үлкөбүздүн жакшылыгына ортоктош болуп келип отурасыңар. Бул Ибраимди биздин акбарыбыз Маназыр айылы бүт эле тааныйт. Баалар билет, өзү иштардан адамгерчиликтүү, эң акырында ушундай имам болуп, имамдыкта дагы 10 жылдай имам болуп иштеди. Мындай азамат жигиттер элден чыга берсин, жакшылык болсун, бала чагасына ден соолук берсин, өмүр берсин, рызык берсин. Жастан эл жайылып топурак торп болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqi Muhammedin aleyhi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd.
Bana uluk adamlar çıktı. Alikem çıktı, Eslikem çıktı, Tölöş çıktı. Daha şükür Manastırı çıktı. Manake yaşamadır. Artına ağla tutuşup çıvadan bu da kalasa. Ben oylam bu toğamdan hatarına varıp kalınlar, hazırlığa varıp kalınlar oldu. Bizden Akbay vardı elinde Manake şu İbrahim şu Akbay Usta buna okumun büyütüp gelgenine gidene zaman seriyesi olup kaldı da ben şunun gözümün bacağım, ürtüğüm bacağım. Uşu gelgende maçtap durup, uşu ben cilerek hem başka yerine de çeşmede aytıp ettim, yakınlarda aytıp etti. İşte bir canı tüyo bala, bir canı uşunların bir gencileri olup işte dedim aytıp etti. Bağırdı tora. Şunu dedim aytıp uşunu kelatkada bir cerine, maşine, traktörümüz olmasa toktay salatta, onun türüp başlayan yürüsün, traktör yürüsün. Bir yerden aytap kısmatta, şunday tazara belede, şunday imandı, şunday kişik değil, şunday yumuşaklı gözünü alamıyor. Kiyin şunu işlep girmenden keyin Moldoluk tarafı varıp kalmıyor. Moldoluk tarafta o şöyle işlep girmedim, şunu gördüm de bir yerden şu 2 yerde işlep girmiyor. Lan ne işler ya da taza suda da işlep girmiyor. O şu taza suda tüm yanında durup namazda burada varıp durup şunu koyuverir. Tünler yanında varıp cevap kaydı bir canı açar ele. Ana niyeti var orada rahmat de öp yaşlılık kıldı. Akbay var ona. Ona göre bizde Hatimi'nin ayıp etti. Bu dinle de yakın oldu da. Şu yerler çıkarılıp da ceza salıktır, bir sene alıktır. Kaydı ata kaydı namazı okuanladı. Şeyden Ali geçeyi dostunun yasunlarından okup girdi. Şundan mutlu adamlardan Allah Teala imanı coğuşluğu cennet nasip kılsın. Allah çakasının ölmüş baktı talaylı olsun. Bu işin imanı coğuşluğu cennet nasip kılsın. Buna katı imanı saytıp gitti. Bazı can sözler aydıldı. Uşul aytılgan dualar, uşul aytılgan jaslıklardan vardığı oranına teyiversin. Rahmat sizlerle imanın yoldaşı. Çok rahmet. Kийинки сөздүн кезеги ошол Ибрайым атабыз менен чогуу иштешкен. Бул жагы 86-жылдан баштап, бул жагы 95-жылдан баштап чогуу бирге бир нанды бөлүшүп жешкен. Агаларыбыз, аталарыбыз отурат. Камчыбек Жөнөтбаев агабызды жана Мураталиев, Абдымталиев акебизди чакыралы. Bir керемет сөздөрүн, жумушта болгон кызыктарын, жакшы бир иштерди эскерип айтып бергени келет жатабыз. Бүгүнкү ушу кеченин жыйынын катышуучулары деген биз ушу жалпы ушу Акбай ауылга белгилүү, районубузга белгилүү, областка белгилүү инсан СССРдин ардак белгиси орденинин кавалери bir kança rayonun gramataları, oblastin gramatalarının niyesi, 4 jolku aylık kengeştin çakırışında deputat bolgon ulu insan İbrahim Akövist'in şu bunday keçesinde jolup, eskerin keçesinde jolup durabız. Şunu sıylap ulup gelgen Bartınıslarga ben rahmat aytadırım. Эми жумуш боюнча мен айтышым керек, менен көбүрөөк ал киши менен иштешкен киши болгон жок болуш керек. Жалаң жумуш эмес, андан кийин мына Салим Абчыбыз биздин классташ болот, өмүрлүк жары. Ошо биз мына быйыл 56 жыл болду ушу классташтар чогулуп отурганыбызга. Ошондо бизге күйөө бала бир жары жест болуп, биз менен ар дайым жамандык, жакшылыкта бирге биз менен чогуу жүрдү. Бул турмушта бұл Ибрайым акебиз менен 3 жол менен бирге чогуу жүргөнгө туура келди. Биринчиси, мен 71-жылы Айчаган үстүнө тапшырып калсам, бардым, ошондо барсам, Ибрайым аке ошондо 3-курста экен. Анан айылдыктар болуп ошол жерде чогуу жүрдүк. Анан ал киши
кетти. Бүтүп кеткенден кийин бияка келип механик, инженер болуп, анан мен да келип тиги Нарындан келгенден кийин ушул жерге келип, снайга управляющий болуп иштеп калдым. Ошондон баштап баа киши ошол инженер механик, анан кийин эле главный инженерден түшкөн жок да. Бул районго белгилүү эң мыкты техника, аны техникага жан салган. Керек болсо ошо кесибин сүйгөн. Анан жана туугандар айтып өтпөдү, жоош деп, жок, жоош жагы да бар. Бирок өзөлү да. Бул айтканын деги берген эмес эч ким. Десантёнка кандай болот? Жыйын тайпаласыңарбы? Ушундайда эч айтканын берчү эмес да. Бирок ошо айткан жумушунун этегине аткарып аткан жумуштун этегине чыкчу да. Анан ошондо иштеди, чоң иштештик биз тиги главный чарба тарабына чейин биз анан кийин мен совхоздун директору болуп келдим. Дагы чоң иштештик. Анан кийин чарба тарап аткан убакта ал киши мурда эле инженер болуп жүргөн убагында ушу Соопуда, таза сууда ошол жерде ошону башкарып алып жүрөт экен. Ушул проектти кийин канча оңтоо түзөө жумуштары болду таза сууда. Ошонун проекттерин баары өзү түзчү да бул. Şu 1 santimetre getirçemezler bu işte şundan. Takarsam da olmayı tabi özünlük verçemezler. O şu proyekti tüzüp ayağında şu su menen kamsız kılıp elin bir top şu batasınlarda da. Ana keyin ele şu berge manas şu bizim aylığa imam bolup kaldı. Şu din yoluna düşüp anan imam bolup bir top yıl işledi. O şu taza su menen imamdı ökön, arkalap ökön ömrünün ayağına çeyin şu eliga hizmet kılıp şu jumuşta жүрдü da anan şu kazanların aslında 15 gün burada ben şu Bişkek'e barıp kaldım, barıp kalsam как раз kiratiptim. Oşunda aytıp kaldı bir top yerlerde şu emeler kalmalı men oşonun zapçasların yartısını alıp kilatam daha keyinki de barıp alıp kelem anan hazır oşo kalganını alıp kilatam dep oşo bari çoğun eldi geledi. Mına oşo bunu neni aytat? Ömrünün aklına çeyin şu el taza su menen kamsız olsun dep oşo albastap kışında gelip alıp oşo taş жүрдü da. Anan keyin mına jana aytıp kettim avdan ele imam degenden keyin bu kişinin kança деген aksakallar budan aksakallar бар болчу бирок İbrahim'de el көтөрүп райондук молдокелер баардыгы чогулуп ушу имам болуп иштеп калды да. Анан ошо мен айткым келет сайына ушу муну кечээ ушундай мындай Ибрайым акенин мындай музейге коюп эмгектерин багып койгонго Salim Akçeviz'in avdan inisiyatifi götürüp emgeki çok jana ulu kızlarının biri Gülnar Adav'dan çok verdi. Anan hem bu işin ayağı bu öte sporttu da jakşı koygan bolçu da tigi şahmat boyunca degi bu rayonda hiç bir nanday seminarda kalçı emez. Anan keyin kuruşup da geçti. Göz talay jolu karmaşıp da жүрдүк biz endi. Çok uşu ötkönçemiz çok жүрдүк da bir jamanlıkta da jakşılıkta bir boldu. Anan эми Salim Ejek'e ayta turgan nerse rahmat. Bu kişi de önörden ketpe kalgan çok. Ошол ömründe mana şu madaniyat jagına hizmet kılıp, şu janagı şair eneler, şair apalar, anan rayonda bolgan jakşı mындай көргөзмөлөрдө дайыр мурдап madaniyatка bir тоймге сиңдирип жүрдү. Anan ekинчи дагы жакшы бул киши саймачы. Ошол аяк ишиге кандай тиешелүү нерсе болсо, ошонун баары бул кишинин колунан келет да. Ошол эми анан ал кишинин айта турган нерселери көп, мына музейде азыр көрдүңөр. Анан бир эки ооз сөз ушу музейдин кызматкерлери боюнча айтып кетпесек болбойт. Мына азыр молдокелер айтты, сүйлөгөндөр айтты. Чынында молдокелер биздин айылдын жарсыз деле көрөлү, ошо жерде туруп колдо бар алтын баркы жок дейт. Көбү деле көрөлү. Анан эми сиз көп кыдырасыз. Анан эми жана баалап айтты, ушу Бана Создодон кийин келе музей ушу Чыңгыздыкыда болушу мүмкүн, бирок бул биздикиде музей Чыңгыздыкынан мурда ачылган да. Эң мурда ачылган музей, эң бир залкарлар, эң бир мыкты аксакалдар, спортсмендер,
акындар, эң ушул кесиптин ар түрдүү ээлери ошол жерде илинип турат. Анан ушу музейдин кызматкерлерине рахмат айтып кетет элем. Ушундай сактап, кийинки кезде ошондой жана тарых изилдеп, сүрөттөрүн алып келип, анан таза кармап, жакшынакай кылып ушу элди кабыл алып узатып турган ушу силерге рахмат. Анан эми Ибрайым акенен бүгүн эгерде чын болсо, арбак чын болсо, бүгүн ошол бир жагынан бир жагына, бир жамбашынан бир жамбашына оодарылып, ушу элин сыйлап, эл ушунчалык урматтап, аны келип мындай музейге коюп, жакшы тилек каалоолорун айтып атканын сескен болуш керек деп ойлойм. Эми жакшылык болсун. Mana buyursa aya kuru emesi, 2 bala, 4 kızı var. Anam aytıp koyuş gerek. Can aytmadım, jakşı sportsmen bolçu dep. Mına bir jeğenimiz, emeni bir jolaman bilesizler, Şaken Otarat nevresi. Mına şu kişinin jeğeni, bir tuğan jeğeni, mına dünyada bağıttı otat. Jölü çempiyon oldu. Ama şu jakşılık olsun emi. Men şu baba şakasına, bir tuğanlarına iyilik kalayım. Anamızın klastaşların atından bir belirimiz var. Şunun taşını var, bir tane seni var. Assalamu alaikum. Eski yüzeyinden katılışçıları. Anteriorite söz tümörü, Arşın Demir Suca ilgisiyle yüzüne bolup gelgenden başlap sul jerge. Meni an menen çok isteşip kaldım. An yüzüne bolan men narmen çıkıp aldım şerge. Mekarta. Anan anın demi iş degende içken aşın jerge koygan insanlardan. Bardak şoför buzulup kelet. An wagtda sapostun жұмышын чаптырған кезде түндеп болса да бітіреді де сол машинаны оңдап қайрайта менен даярдайды. Мына Салима классташы ерте менен ак көйнөк киргизип чыгарат. Кечинде аны ак көйнөк капкара көйнөк болуп барат. Себеби дегенде ал ошол шофёрдү токтоп калбасын дейт да. Келет, өзү шофёрдун алы жетпей атса, өзү чечип эле ошол жерге карамай болуп оңдоп кирчи да. Ушунчалык техниканы мыкты түшүнбөгөн, аябай таланты зор адам эле да. Ал эмес бир эле машина эмес, ушул жерге совхоздун ордунда дары чачып самолеттер келген. Анын жерде отурган дарыялар бар деп билет. Ошол самолет бузулуп калса, ошолор келип жардам сураган экен. Ошону барып самолетту оңдоду. Анда мен ошол жерден набирашып болчумун ошол кезде. Ошол жердеги шофёрлордун баардыгы билет ошол самолетту оңдоп учурган. Анан көрсө документке ушунчалык билимдүү киши экен, документке түшүрө деген ошонун эле чертежин карап туруп оңдоп койгон. Анан эми бажагы эскертип айтып кеттиби, таланттуу жигит эле деп. Таланттуу действительно таланттуу болчу да. Муну 80-жылдары бир үй-бүлөлүк группалар чыккан ырдап. Ошонун астында бир туугандары чогуу ырдашып чыгабыз деп бир туугандары даярдап, анан гитара тартып турган киши болду. Бир түндө гитараны үйрөнүп, ошол таң амалы эртеси күнү ошол ырдап гитара чертишип кеткен да. Эми мен мага бир туугандай кезинде аны менен көп жүрдүм. Кичиге иштеп чалбарлашты. Кийин мен иштеп болгондо да ошолордун колунда жашадым. Ибрайымдар менен чогуу жашап калдым. Анан көп нерселерди билем да. Эми ал өтө жөнөкөй эле, өтө жөнөкөй киши да. Жаш бала келип деле, шофёрлор келет, жаш бала чиласа болуп келет, башкалар болуп калат. Ошолор үйрөнө албай атса, чечинип, ошого үйрөнүп өзүбүз да кармай болуп кетти да. Эми аны Ибрайым акебиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Алган өмүрлөрүн үй бүлөсүнө берсин, балдар кыздарына берсин. Ушулар аман болсун. Рахмат ушул мына кыздарына, балдарына рахмат. Бүгүн ушундай эскерүү кечени уюштуруп, музейге бир бурчун ачышып, ошолордун ата энесин баалаганына рахмат. Алла Таала силерди
разы болсын сіздерге. Рахмат. Ошончолук самолетко чейин оңдо жүрген мыкты атабыздын мыкты достору, группалаштары, курсташтары бар болсо керек. Зелимхан атабыз баштаган Ибраим атабыздын курсташтарын ортого чакыргым келип атат. Сөз кезегине келип берсеңиздер. Assalamu alaikum. Biz İbrahim beni bir görkavsi usta. Bu dalası bulası boyunca 9 kişi olacağız. Elimizde vakit ötüp hazır üçüncü sene kaldık. Bugün en son kabaylaştı gelası bakalım. Ben canlısı geldim. Geleceğimi bürün. Ben geleceğim. Muzey açıladır denge adan suyunup barın görüp adan razı olmadınız. Bu ayıl jönök ailemiz bir de zalkar belgili adamların barı çıkan emoşon katarında İbrahim'in muzeyi turganı biz üçün öte sıyılık bolup baldarına adan çoğun razısın. Ошол катышкан инсандарга чоң ыраазычылык айтмакпыз. Музейин көрүп, жаш балдар өсөт, өзүнүн бала чака неберелерин көрүп, иштейт. Бул абдан жакшы нерсе. Менин өкүнгөнүм берки курсташтар көрө албай калды, өтүп кетти. Эми Ибраим жөнүндө көп сөз айттыңар, айылдаштар білесіңер, мүнезін, жүріс-тұрысын, қылған ішін. Мен бағын айтып отырмайым, мен дос-шылығы, жолдос-шылығы, біз институткөнден көпке чейин жыл сайын чоғылып жүрдік. Эми картайып былтырдан бери чоғылып калды. Анан Ибраим анық ишеничтүү Bizim бардык жакшылык мүнөзгө ээ болгон жигит болчу биз аны абдан сыйначубуз. Кылган ишин берди областта иштеп жүргөндө көрүп угуп жүрдүк. Ошо келгенден бери ушул айылдан башка жакка барган жок. Айылда абдан эле чоң эмгек сиңирди. Көрүш жерде бүтүрдү камчыбек айткандай yana su çıkardı, ne kıldıysa oturup al neme cumuştu ayağına çıkarıp özü başında durup yana soğulan kirip geçti. Yana ömür kıskırken bolmagan yerden kayısı oldu. Bundan ara ilesi kalsın, muzey istep tursun, baldarına ömür versin, geleceğine ömür versin. Biz de unutmayız. Rahmat. Men kursdaşın emisi oldum men. Жақынырақ. Ошонун атынан эметип коеюн, сүйлөп коеюн. Ибраимди айтып отурсам, аябай узак эмеде бул бала студенткесиге жөөктөй чоюлган жашынакай бала болчу. Мен бирге чекебизден бирге эмне болуп жүрдүк да студент 5 жыл. Анан менин жолдошум көзү өтүп кетти. Ал киши менен шахмат ойночу, аябай институтта жакшы бүткөн. Бир эле арал айыл эмес. Ибраимдин да өзү 7 тууганга көрүнгөн бала, 7 тууганга кеткен бала. Ошондой да мунун эмгеги зор. Рахмат мына эли журтуна Ибраимдин эмгегин баалап, ушундай музейге эмесин коюп, кийинки балдарга үлгү кылып атасыздар. Айыл аксакалы, сенсетип баарына рахмат. Алла разы болсун. Азыр мында ушинтип бир сонун эскерүү кечеси болуп турат.
азыр мынакей сиздердин алдыңыздарга күндүз болсо күндүз, түндө болсо түндө бири бири менен көрүшүп жүргөн жамаатка сөз кезегин бергим келет. Малик Седивалиев агабызды чакыралы. Агебиз дагы өзүнүн керемет сөздөрүн, оюн алгысын тилектерин айтты. Құрметті Ақбай Бабыр елі, сыртта келген қонақтар. Мына бүгін Ерай Бакенің ескерткіш кешенінде барлығымыз күліп болып отырмыз. Мына Ерай Бакенің тартымақтардың барлығын сыртта келген молдакерлер айғақтанды, бары айтып түсті, тұтастасып көрсетті. Енді мен жамааттан қысқасын айтып қояйын. Бұл кеше бар мұқты бар. Мына алым тоқымайтын бір жақсы сөз бар, кісілердің оқысы бар, башта жазылған. Ömrün ötüp geçse de es emekten bağlasın деген. Anzağında mı İrem'in emgeğin el dağı önce ilişkileri olmak için bağladı. Gramatoların orada da var müzeyi ilatat. Mesela arbalı söyledim. Ne kıskaçırsa cemaatlardan ümidin kalan sözlerin var muhtar. Ne diyeceğim? İrem'in jatkan yeri caylı olsun. Atlarına bana çağa kıstanı kula ömür versin. Şu eskirgisi yaşlığı öz bırakılacak. Kısaca bazı tazminatların muhtar rahmet edin. Bazı kayıtlarına verilmez etmiyor. Ya biz cemaatlardan bir çakan veriyoruz var da mı? Sadece apşırı kitapsız koyarız. Çoğun rahmat. Azırındaki Ocakta ağalarımız aytқандай аппақ көйлек кигізсе қап-қара болып қайра келген ошол мехнет кылган ошол атабыз үчүн атабыздын иши алдыга жылсын деп атайын күндүбөй түндүбөй кийимин бүтөп тамагын даярдап отурган Салимадай болгон мыкты апабыз бижектен эжекебиз сизге дагы бир терең ыраазычылык сизден өзүңүздөн дагы бир керемет сөздөр болсун, балким жүрөгүңүздө калган бир эскерүүлөр бардыр. Сиздин дагы бир жакшы калгандыгыңызды алып. Ушул отурган жамааттар, кушкерибиздер, баарыңыздар бөлөк бөтөн эмессиздер. Классташтарым, курсташтарыбыз, мен алышкандан иштешкендер, жалпы негизи баарыңыздарга рахмат ушул күбө болуп келгениңиздерге. Бул иши чара мындай болду. Бул алышкан кайтыш болуп кеткенден кийин баягы кимишни бар, ошого барам, кайра чыгам, эметип түшүндүп жүрүп карасам, бир күнү кичекей неберем медалдардан бердим, тагынып, айремелерин грамота ар жерде ошо чачып атат. Анан жаман болуп кеттим дагы. Ой, анан бул эмне деген? Кокушу мен көзүм өткөздө ушинтип ачып чачылып эметпейт экен дедим дагы. Анан былтырдан бери мен ушуну иш-чараны уюштуруп өзүм аттанып чыктым. Анан даже илагында келди, ошончалык эме болуп, чакан-чукан эмес, көп эмгеги сиңген, эмгеги чыкпай калабы деп, анан ушул ишке аттанып чыктым. Кудай колдоп ыраазымын, силерге элиме ыраазымын, биринчи Кудайга ыраазымын. Аллахым өзү жардам берди, баарыңыздар жардам бердиңиздер. Айланып кетейин, айыл башчы балам, жана дагы колдоочулар, ошо сиздерге чоң рахмат, колдоп ушинтип жакшы тилегиңерди, жакшы сөзүңөрдү айтып келип көп болуп отуруп келгениңиздерге чоң рахмат, ыраазымын. Эмен чалынган эмеси козголуп адам эме кылып аткан чыгар, ошо арбагы ырас болсун, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торколуу болсун, иманы жолдош болсун, барган жерден бейиш болсун, кабырына нур жасын. Ошо арбагы ырас болсун, Кудай ыраазы, мен ыраазымын. Мен ушул иш кашканга мен чоң ыраазы болуп атып, баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Мен ушул эмгектин
Дагы бир керемет инсаныбыз калып кетиптир. Мыкты жанагы аккан арактан суу агат дегендей мыкты адамдын артында мыкты адам калат экен. Ошондуктан бул жерде Шаршембек куда отурган экен. Кадимки Жоламан Шаршембеков чемпиондун чоң атасы. Ошонун атасына дагы калуу тилеги сөзүн алам деп ошол атасына бир куттуктоо сөз берели. Рахмат, жалпы құдалар. Мен бұл Ибраим құданы менен таныс, құда болуылектен бұрын таныс едік, техникада жүргенден. Анан бұл құдам өзі, мұға құрдаштары ен айтып отқандай, бұл ондай көргенім, құмыштай жақсы келеді, құдай берген келеді. Ешкімнің көңілін қалдырмаған. Кичинекей балдардын да көңүлүн калтырып эмес. Эми бул ишин жаткан жери жайлуу болсун, Кудай бейишин берсин, жакшылык болсун, анын жалпы кудалар баарыңызга Кудай ден соолук берсин. Чоң рахмат баарыңыздарга кечээ келип бергениңиздер үчүн. Бул жакта дагы бир калуу тилектер бар экен. Ошону калса андан кийин эчким эч жака кетпейт экен. Бул жакта Кут деген кафе бар экен. Ошол жерден тамак ичели, Куран окутабыз, эскерүү болот экен дагы. Ассаламу алейкум, тайкы тағалар, Акбай Бауырели. Азыр карап отуруп учуктай кет калганга неме чыдабай калды. Тайкемдин жакшы нерселерин баарын айтышты, баарын сиздер билесиздер. Ал киши көргөн кишинин бүттүгүн атын жаттап, ким экенин билип, анан учурашканда эле адамды өзүнө тартып отурган, колду бекем кармап туруп кыз чын жүрөктөн учурашмай барды. Анан мен Тайкемди мактайын чыккан жокмун. Үйүнө келсем, үйүндө эч ким жок экен. Анан Тайкем келип калды. Анан koy ne alakası desem aynadan jür. Men şaşıp baratatlar men çekmeyemezsin. Niye barıp bile kol adan gibi şaşpay gidiyoruz. Belki köp belki tutuyorlar. Yok kaldı desem barıkta ti lükka düşüp su buldu. Men ayın su yok bir tuatır. Men oşun barıp duran vurduk. Adan gibi kayra uyga geldik jay oturup emetsek şahmattan dizilip durarken men çatılmay öyle oynayıştım. Tibe dedi. Ne okut dedim. Bu 4 şartla oynaladık dedi. Biz bitmeye kaldık. Bu pradalcılığın yaşandı. Adan gibi bu berde oyundu, ulu geçirdi, yaşlandı, adamını sıylandı da. Anan men berdegiler göbelde tanıydı. Men berde 2-3 yıl yaşandım. Sizler bilesizler. Toplumdan adam Akbay Bağlı'nın eli Estöz, Namer Anatay, belki Baykere büyüttüğün ben anlaştım gördüğüm yeli kımbat çoğu yaşadım ben 2-3 yıl yaşattırdım şeyde. Biröğü senlegen yok, biröğü bölük degen yok. Bölmeyi görme yok sistemde. Yantımağın ıstar düştü, özüm ıstar elin ıstar yaraladı. İlanın gel olduk, olganda men aytkanda özüm tanıştırıp koyayım. Taykemdin ulu ejesi Zarılkan belli kopyada kol. Oşo ulu ejesinin balasın. Ana ne barınızdan salam kesip koyayım. Чоң рахмат баракелде. Урматтуу коноктор, музейге кирелектер музейге кирип, андан соң бул жакта Кут кафеден барып тамактанабыз. Эчким эч жака кетпейт.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور الله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وذريته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحودا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Rabbi, uşul okulan ayetlerden, aytılgan жақшы сөздерден, артқан соғаптардан, жами өтіп кеткен пайғамбарлардың, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның мүбарак рухына, барлық өтіп кеткен сахаба икрамдардың рухтарына, барлық өтіп кеткен пири ұстаздарымыздың рухтарына, ошондой эле ушул бүгүн дасторкон жазып отурган Ибраим дамламыздан, мына артында қалған бала чакасы, жеңебизден, үй бүлөсүнөн үміт етіп жатқан бардық аввали ва ахири өткен ата аулат, эне ажыдат, пир ұстаздардың рухтарына. Ошолардың қатарында марқұм Ибраим дамланың рухына бағыштадық. Алла субханаху ва таала жатқан жерін жәннат, рухыны шат, ахиретін абат қылсын. Бұл жалған дүниеде біліп білбей қалған күнәларын кечіріп, өзінің рахматына, мағфиратына, пайғамбарымыз Расул Акрам саллаллаху алейхи ва салламдың шафаатына сазавар қылсын. Аллахым қалған бала чақасына жеңебізге ұзын өмір берсін, бақ саадаттық берсін, иман берсін, инсаф берсін, тауфиқ берсін, өмір жаштарына, бала чақаларына бәрәкәсін ата қылсын. Аллахумма салли ала сайидина ва набийина ва хабибина Muhammad ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kabul olsun.